мына кече Политклиника медиасы, сиз окуган болушуңуз керек, Мегакомду Максим Бакиевдин жакындары башкарууну көздөп жатышат деген бир ынанымдуу, негиздүү, бир далилдүү журналисттик иликтөө чыгарды. Бул иликтөөнү мен окуп толук ынандым. Анткени буга чейин билесиз, министрлер кабинети мамлекеттик өнүктүрүү банкын түзгөн. Ал жерде бир жыл мурун Евгения Судец деген айым Кыргызстандын жарандыгын алып, ошол банкты башкарып атат. Эми мына жогорку кеңеште мыйзам өтпөй калды, бирок жана менчиктештирүү саясатынын алкагында биздин Мегакомду дагы мына ошол Судец, Алексей Ширшов бүт баары биригип алып, ушундай бир коррупциялык схема иштеп жатышат. Сиз менимче ушул маселенин алдын алганга күчүңүз жетет. Булар ошол өнүктүрүү банкына Мегакомду алып, өзүздөн эле ошол жерге дагы акчаны салып, иши кылып, бүт мына журналисттик иликтөөдө так жазылган. Мегакомду дал ошол Максим Бакиевдин адамдары, мына Ширшов азыр кадимкидей башкарып атат. Өзүнүн азыркы Мегакомдун жетекчиси дагы мурда Ширшовдун колунда иштеген кадрлары. Мен мына чегара кызматында бүт запростарды алдым. Алексей Ширшов кенен кесир Кыргызстанга кирип жатат. Ригага, Стамбул, Москва, Казакстан бүт барча жакка биздин чегарадан кенен кесир өтүп, мындай ээн эркин жашап жүрөт. Евгения Судец деген айым өзүнө 1 миллион сом айлык коюп алыптыр. Миллион сом. Мына сиздин бир прокурордун 3 жыл иштеп тапканын ал киши 1 айда алат экен. Же болбосо азыр ККМ орнотуп салык төккөлөдө да Дордодо иштеген 200 биздин соодагердин 1 айда төккөн салыгын Судец деген айым 1 айда алат экен. Мына өзүнө коюп алган каражатты. Бул адилетсиздик деп эсептейм. Мына ушул Мегакомдун тегерегиндеги маселени Максим Бакиевдин жанагы 200 миллион долларын камакта жаткан банкын таптым, Кыргызстанга кайтарсак болот экен деген ой менен келип, ошол 200 миллиондун эч нерсеси кайтарылды экенин иши кылып, сиз Алексей Ширшовдун кадамдарын ушундайда схемаларына бир башкы прокурор катары алдын албасаңыз, бул дагы мындай мындан ары дагы өнүгүп кетиши мүмкүн да. Бул сизге сунуш. Экинчиси, мына ошол Ширшовду айтып атам мен. Кийин эркин жүргөнүн, буга чейин канча жолу кылмыш козголгонуна карабай, бирок биздин 20дан ашуун жараныбыз, мына бул жерде МВДдан, улуттук коопсуздук кызматы, жогорку сот бүт жетекчилиги отурасыңар. 5 айдан бери эч кандай бир далил коюлуп, эме болду элек, мындай айып тагылды элек. Бирок жатат да биздин жарандарыбыз. Канчасы ооруп атат, мисалы. Ошону деле бир адилеттүүлүк үчүн карап, эркиндикке кое берүүнү карашыбыз керек эми. Эч бир далил болбосо, тынч жыйынга чогулса, бир мамлекетти, бийликти басып алышыбыз керек деп ал жерде ачык чакырык жасабаса, болгону нааразылыгын айткан, ал боюнча баш мыйзамда бар. Ар бир адам өзүнүн оюн мындай айта алат да, бирок аракеттер болгон жок да. Мончанчы күнү чогулуп келип, могул жерден басып алышыбыз керек деп. Асия Сасыкбаева 70тен ашты, ак үйдү ачып берип койсоңуз деле кире албайт азыр берге. Мисалы ошондой бир эмелерди, бир адилеттүүлүктү карап койсоңуздар деген өтүнүч. Рахмат чоң. Рахмат, Жанар Кубанычевич. Бул маселе боюнча сиз айткан иликтөөнү мен көрбөдүм, чынын айтсам, отчетко даярданып. Ал эми сиздин мына азыркы комитетте берген сурооңуз, андан сырткары сиз ушуну кайрылуу жазуу жүзүндө кайрылуу берип койсоңуз да болот. Сөзсүз текшерип сизге жообун берели. Анткени бул жерде эч кандай бир кызыкчылык башка болбош керек. Ал эми Кемпирабад боюнча Ички иштер министрлигинин орун басары маалымат берип койсоңуз, баары суроолор болот да, ошол болтурбаш үчүн азыр башында суроодо жооп берип коюңуздар.